Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Биз азыр Ош шаарындагы Жапалак унаа базарында жүрөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жол тыгыны бул баарыбыздын көйгөйүбүз болуп келет. Ар жуманын ушул суббота, воскресенье күндөрү ушул айлана чөйрөдөгү жашагандардын шаарга барышы бул өтө бир чоң бир маселе болуп калды, чоң бир көйгөй болуп калды. Айтайын дегеним, өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жолдун тыгынын көрүп турасыздар. Ошондой эле патрульный милиция иштеп атат. Бирок ошого карабастан жолдун тыгындары бар. Анан парковка болчу унаанын мына тушундагы жолдун мындай кылып тосуп коюшкан. Буну билбейм эмнеге мындай кылган. Негизи парковка аз бул жерде. Ошол себептен унаа базарга келгендер дагы аргасыздан ушул жолдун четине, жолдун жээктерине унааларын токтоткону аргасыз болушат. Ушуну мен шаар бийлигинен, шаар жетекчилигинен жана ошондой эле Жапалак унаа базарынын жетекчилигине сунуш катары киргизет элем. Жаңыча бир жолдорду пайдаланып, балким парковкаларды кеңейтеби, же болбосо жаңы унаа базарлар ачылабы, башка. Мисалы атайын оор жүк ташуучу унаалар үчүн атайын унаа базар, же болбосо суббота, воскресенье күнү гана эмес, ар күнү иштей турган кылып, ушундай бир жолдорун тапса, мен ойлойт элем бир жакшы болот эле депчи. Жана ошондой эле өзүңүздөр көрүп тургандай, жолдун жээгинде турган жаңы ачылган патрульный милиция дагы өз кызматын жакшы алып барып келет. Бирок ошого карабастан унаалар көп, жол тыгындары дагы абдан эле көп. Шаардын өзүнүн негизги ичинде ар бир райондо жасап аткан патрульный милициянын жумуштарына өтө сонун баа бермекмин. Шаарда азыр мурдагыдай тыгын жок, мурдагыдай бизче айтканда пробка жок. Бирок бул унаа базарда өзүңүздөр көрүп тургандай аргасыздан пробка болот, айла жоктон пробка болот. Ошондуктан азыр биз көрүүчүлөрдөн дагы комментарийге кандай сунуш киргизгениңиздерди комментарийге жазып кетиңиздерди суранат элек. Унаа базардын жолу азыркы учурда ушундай көрүнүш, урматтуу достор. Көрүңүздөр, могу карама каршы жол менен келе атат. Бул көрүнүш Ош шаарынын Западный көчөсүнө чейин уланган. Ушундай тыгын. Жол эрежесин бузгандар дагы ошол эле учурда көп, аябай эле. Унаа базарга жетпей, чет жердеги жерлерге дагы мондай машиналар толуп кеткен. Жол эрежесин бузгандар. Мен ойлойм, ушул тез аранын ичинде Жапалак унаа базарынын жетекчиликтери, шаар башчылары, шаар жергиликтүү бийликтери ушул көйгөйдү алдын алып, жакшы бир чечимдерди кабыл алып, ушундай бир элибиздин шарттын оңдоп берет деген ниеттемин. Ошол эле учурда оор жүк ташуучу унаалар дагы аябагандай көп бул жака, бул тарапка өткөн.
Жолдун бою 2 катар, 3 катар парковка болуп кеткен. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына Арванга бараткан жол 2 катар эмес, 3 катар болуп кетти. Мына ушундай достор, азыркы учурда бизде Унаа базарга кеткен жол ушундай көрүнүштө. Өзүңүздөр көрүп тургандай мо унаалар карама каршы жолго салып, жол эрежелерин бузуп аткандарды да көрүп атабыз. Ошол эле учурда велосипедде кетчү нерсе, Унаа базардын дал ошол алдында, жанында патрулдук милиция өз ишин толук аткарганы аракет болуп жатат, бирок эмнегедир кызматкерлер азбы айтор жетишпей жатышат. Мына ошончолук көп. Мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жалпы биздин бийлик өкүлдөрүнө, жалпы жогорку кеңешке, шаардык бийликке, жергиликтүү бийликтерге, Жапалак Унаа базарынын жетекчилерине сунуш катары деп койсом болот. Ушул жолдун маселесин чечип бериңиздерди суранабыз. Бул көрүнүш өзүңүздөр билгендей, бул Жапалак Унаа базар ачылгандан бери уланып келген, мындан ары дагы уланат, мындан ары дагы мындан дагы көп унаалар болот. Эгерде буга бир кандайдыр бир чара көрбөсө.